2010-жылдын 7-апрели Кыргызстан үчүн тарыхый күндөрдүн бири болуп калган. Айрымдар ал күндү революция деп атаса, башкалары мамлекеттик төңкөрүш деп келишет. Бул күнү кыргызстандыктар ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевди тактан кулатышкан. Ала Тоо аянтына нааразычылык акциясына чогулган калкка бийлик ок чыгарып, 80ден ашык киши курман болгон. Бакиев өлкөнү жетектеген 5 жыл ири масштабтуу коррупция, үй бүлөлүк башкаруу жана бийлик менен макул болбогон кишилердин көзүн тазалоо менен өткөн. Бирок бүгүнкү видеодо биз Бакиевдин тушундагы окуяларга кеңири токтолбойбуз. Биз ал жана анын үй бүлөсү учурда кандай жашап жатканын айтып беребиз. Курманбек Бакиевдин өзүнөн баштайлы. Кыргызстанда ал бир нече кылмыштары үчүн, анын ичинде 7-апрелде демонстранттарга ок чыгарган үчүн сыртынан 30 жылга кесилген. Кыргызстандын бийлиги бир нече ирет Бакиевге издөө жарыялаган. Ошол эле учурда дээрлик ар бир кыргызстандык бозгун президент кайда экенин 5 колундай билет. Бакиев тактан кулагандан кийин качып барган Минск шаарында 13 жылдан бери жашайт. Беларустун президенти Александр Лукашенко Бакиевге жана анын үй бүлөсүнө саясий башпаанек берген. Птица это гордая, на тебя похожа. Огромное спасибо. Очень трогательно. Подожди, спасибо мне делаешься. Вот мы все и придем к тебе на день рождения. С удовольствием. Плов. Ты можешь нам приготовить киргизский плов? 2015-жылы ЖМКлар Бакиев Вестника шаарындагы президенттик райондо Беларус аткаминерлери менен кошуна жашап жатканын жазышкан. Бирок 2017-жылы Беларустун Тут.бай басылмасы Бакиев курду делген жаңы хан сарайдын сүрөттөрүн жарыялаган. Анда Бакиев өзү 5 жылдан бери салып жаткан үйүнө жаз мезгилинде көчүп кирүүнү пландап жатканын айткан. Бул имарат эл ичинде банкирлердин көчөсү деп кеңири таанылган престиждүү көчөдө жайгашкан. Бирок бул бар эмес. 2020-жылы Тут.байдын журналисттери Беларустун мамлекеттик каттоо кызматынын документтерине таянып, Бакиев Лукашенконун Минск деңизиндеги резиденциясынан 70 сотых жерге ээ болгонун аныкташкан. Эл ичинде Минск деңизи деп Беларустун борборунан алыс эмес жердеги Заслав суу сактагычын аташат. 73 жаштагы Бакиев өзүнүн карылыгын көпчүлүк кыргызстандык пенсионерлерге салыштырмалуу жыргалчылыкта өткөрүп жатат. 2019-жылы соц түйүндөрдө качкын президент Минсктеги премиум класстагы ресторанда тамактанып жаткан видео тараган. Анда Бакиев юбилейин шаан-шөкөт менен белгилеген. Туулган күндө Совет доорундагы популярдуу болгон Өзбекстандык Ялла тобунун солисти ырдаган. Бакиев дагы күнүгө спорт менен машыгып, бала чакасы менен убакыт өткөрүп эс алып жатканын айтып берген. Ал Беларустун дээрлик бардык облустарында болгонун, тилди үйрөнгөнүн жана жергиликтүү досторду тапканын билдирген. Бакиев кайсакчага саякаттап күн өткөрүп жатканы белгисиз. 2016-жылы анын маркум экинчи аялы Назгүл Төлөмүшова Беларусь президентинин иш башкармалыгынын мейманканасында директор болуп иштеген. 2017-жылы Бакиев өзү аялы үй бүлөнүн багуучусу экенин, өзү болсо кеңешчи болуп гана иштеп жардам берерин айткан. Мурдагы президент кимге эмне боюнча кеңеш берерин тактаган эмес. Минскте Курманбек Бакиевдин тууну уулу Маратты жашайт. Атасы президент болуп турганда УКМКнын төрагасынын орун басары болгон. Ал мекенинде 27 жылга кесилген. Бирок 53 жаштагы Марат кыргыз түрмөсүнүн ордуна хан сарайда жашап жатат. 2015-жылы Азаттык радиосунун Беларусь кызматы ал Минсктин кымбат делген Раубичи районунда жайгашканын жазган. Ошондой эле ЖМКлар Марат Беларуста бизнес менен алектенгенин жана Минсктин сыртындагы клубтун ээлеринин бири экенин кабарлашкан. Журналисттер аны Беларусь кумшекерин Бишкекке жеткирүүгө да тиешеси бар деп болжушкон. Азаттыктын журналисттери Мараттын Беларустун борборунда кеңсеси бар экенин дагы аныкташкан, бирок бул акыркысы эмес. 2019-жылы Новинай басылмасы Минсктин борборундагы кумаркананын курулушунун артында Бакиевдердин үй бүлөсү турушу мүмкүндүгүн жазган. Журналисттердин маалыматына караганда, имаратты Мараттын уулу Руслан Бакиевге окшогон 25 жаштагы Руслан Петров курган. Эки Русландын тең туулган күнү жана резюмесиндеги маалыматтар бири-бирине төп келген. Эми батышка карай, Улуу Британиянын борборуна багыт алсак, ал жакта Бакиевдин кичүү уулу Максим жашайт.
Атасы Кыргызстанды башкарып турганда Максим Кыргызстандагы каржы агымынын маанилүү бөлүгүн көзөмөлдөгөн өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттикти жетектеп турган. Сот Максимди бир канча кылмыш иш боюнча өмүр бою эркинен ажыраткан. Бирок ал эркиндикте жүрөт. 2015-жылы Global Witness журналисттик иликтөө порталы Максимдин үйү экени божомолдонгон жайды көрсөткөн. Коттедж Лондондун борборунан 1 саатча алыс Сүррей падышачылыгында жайгашкан. Журналисттердин маалыматы боюнча үй кинотеатры жана китепканасы бар Хан Сарай $5 миллион жогору турат. Максим бул жайды кайсы акчага сатып алганы белгисиз. Бирок анын мурдагы каржы кеңешчиси Евгений Гуревич 2018-жылы журналисттерге Бакиевтердин үй бүлөсү Кыргызстандан $200-300 миллион чыгарып кеткен деп билдирген. Ал эми андан мурдараак иликтөөчү журналисттер 7 апрелдеги төңкөрүшкө чейин бир апта мурда Максимдин көзөмөлүндө болгон Азия Универсал банкынан жалган фирмалар аркылуу $1 миллиард ашык каражат чыгарып кетишкенин жазышкан. Кенже Бакиев Лондондо спорт менен алектене баштаган көрүнөт. 2019-жылы Макс Бакаев деген киши джиу-джитсу боюнча борбордук мелдешти жеңген. Көпчүлүк мелдештеги сүрөттөрдөн бозгун президенттин уулун таанып калышкан. Кийинчерээк сүрөттөр спорт клубтун сайтынан өчүрүлгөн. Бакиевтердин кайда экени жашыруун деле эмес, бирок кыргыз бийлиги эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин аларды алып келип камабайт. 2020-жылы Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет Максим Бакиевди экстрадициялоо боюнча кыргыз бийлиги али бир негиздүү билдирме жөнөтө элек деп билдирген. Ал экстрадициялоо боюнча билдирмени канаттандыруу оңой эмес экенин, ал эми кыргыз бийлигинин арызы жогорку стандарттарга дал келбегенин билдирген. Кыргызстан Беларустан Бакиевтерди экстрадиция кылууну бир канча жолу өтүнгөн, бирок расмий Минск баш тартып келет. 2010-жылы өлкө башчысы кыргыз бийлигинин билдирмесин пайдасы жок жана кемсинткендик деп атаган. Бирок ага карабастан Кыргызстандын бийлиги Бакиев менен жолуккан. 2023-жылдын февралында президент Жапаров Кыргызстандын мурдагы президенттери менен Дубайда күтүүсүз жолугушуу өткөрдү. Ага Курманбек Бакиев да катышты. Жапаров бул жолугушуу эл саясаттан жана бөлүнүүдөн алыстап, өлкө биримдигин бекемдөө үчүн керек деп билдирген. Мунун фонунда жарандар Жапаров Бакиевди реабилитация кылууга аракеттенип жатат деп шектенишкен. Анткени Жапаров саясий жолун дал ушул Бакиевдин башкаруусунун тушунда баштаган. Ал 2 жылга жакын президенттин кеңешчиси, кийин коррупциянын алдын алуу агенттигинин башчысы болгон. Жапаров Бакиев менен байланышы бар делген шектенүүлөрдү четке кагып, мурдагы президенттердин бирине дагы көз каранды эместигин билдирген. Президент Бакиев Кыргызстанга келери менен камаларын айтып, соттун чечими аткарылышы керек деп ишендирген. Бирок бозгун президент өзү аны камоого эч кандай негиз жок экенин айткан. Ал кайсы гана эл аралык сот болбосун, өзүн актайт деп эсептейт. Мен акталышыма 100% ишенем.